Бүгүнкү таң кыргызстандыктар үчүн жагымсыз жаңылык менен башталды. Коронавирустун алдын алуу штабынын чукул жыйыны өткөрүлүп, анда саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев дүйнөнү каптап жаткан аламаттуу илдет Кыргызстанга да жеткенин маалымдады. Кыргызстанда да бүгүн түндө 3 случай коронавирус катталды. Бул коронавирус биздин Сауд Аравиясынан жана кичи хажыга барып келген кыргызстандык граждандын ичинен катталды. Буларды да биз толук кандуу түшүрүп, баягы обследование кылып, эмелерин алганбыз. Анан келгенден баштап медициналык кызматкерлер аларды үйүндө көзөмөлдөп турушкан. Коронавируска чалдыккан жарандар Сауд Арабиясына кичи ажылыкка барып, ал жактан 12 март күнү учуп келишкен. Бул өлкөдөн келгендер карантинге алына турган категорияда турбагандыктан, алар үйлөрүндө эле болушкан. Качан гана умрадан келген бир аялдын дене табы көтөрүлүп баштаганда, жугуштуу илдетти аныктай турган тест өткөрүлгөн. Анын жыйынтыгында кичи ажылыктан келген 70-62 жана 42 жаштагы тургундардан илдеттин белгилери аныкталган. Сураштыра келгенде илдетке чалдыккандар менен дагы 135 жүргүнчү умрага барып, бир каттам менен учуп келгени белгилүү болгон. Алардын баары тастыкталып, карантинге алынышты. Аз убакыт ичинде жанакы биринчи биз азыр ошол 8 киши учуп келген рейстеги адамдардын тизмеси такталып, түнү бою иштеп, где-то 90-дан ашык адамды уже обсервацияга жаткызып, азыркы убакта баягы образецтерин алып, изилденип, анан ар бир адам менен сүйлөшүп, кайда барды, эмне кылды, ошонун баары тастыкталып, азыр бүт службалар иштеп жатышат. Жугуштуу илдетке кабылган зыяратчылар Сауд Арабиясынын Air Arabia компаниясы аткарган чартердик каттам менен 12 март күнү саат 20:57-де Манас эл аралык аэропортуна конушкан. Бирок өлкөнүн жерлеринен умрага баргандар үйлөрүнө кандай жол менен кеткени белгисиз. Учурда коронавирус жугушу мүмкүн траекториянын баары иликтенип жатыптыр. Тийиштүү министрлик зыяратчылардан алынган анализ так болуш үчүн 2 рет Ош жана Бишкек шаарларына лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзүшкөн. Сиздерге айтып кетишим керек, бүгүнкү күндө бизде баардык толук күч бар. Больницаларда керектүү резервдик койкалар, инфекциондук отделениялар резервде турат. Анын баары иштеп атат. Дары-дармектер больницаларда бар. Баары тең иштеп жатышат. Лабораторияларда толук кандуу реагенттер менен жана кечикпей врачтар менен толук кандуу алар жетиштүү. Ак халачандар өлкө аймагы боюнча коюлган алгоритм менен иштешүүдө. Бүгүнкү күндөн тарта жугуштуу оорулар жана аймактык ооруканалардын кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барышат. Саламаттыкты сактоо министри кыргызстандыктарды ооруну алдын алуу үчүн барлык чараларды көрүп, пандемиялык кырдаалдан улам карантинге таратылган балдарды эл көп чогулган жерлерден оолак кармоо керектигин эскертүүдө. Кечээ күнү Тояш ар кандай иш чараларды өткөрүүгө тыюу салынган. Менин оюмча элдер эч кандай паника болбош керек, жана мен айтып кеттим, бул коронавирус эле кадимки эле инфекциялык оорулардындай түрүндөй эле аны менен күрөшүп, жеңсе болот. Анын үлгүсүн өзүңүздөр көрүп атасыздар. Кытайда кескин түрдө азайып, бүгүнкү күндө жаңы случайлар катталган жери жок. Биз айтып аткан мамлекеттерде ушул катталган мамлекеттерден келсеңиздер, же кандайдыр бир контакт болсоңуздар, анан жанакыдай клиниктер болсо, дене табынын жогорулашы же жөтөл болсо, тез арада сиздер биздин медициналык кызматкерлерге кайрылышыңыз керек. Кыргызстан Борбор Азия чөлкөмүндө коронавирус аныкталган 3-чү өлкө болду. Казакстанда 18 мартка карата эле илдетти жуктуруп алган 35 учур катталды. Ал эми Өзбекстанда болсо 13 адамга жетип, бир бейтап көз жумганы маалым болду. Соңку маалыматтарга ылайык, дүйнө жүзү боюнча 200 миңге чукул адам ооруга чалдыгып, 80 миңге жакыны сакайып кетти. Вирустун айынан 7 миңден ашуун адам жашоо менен кош айтышты. Коронавирус 155 өлкөнү каптап, азыркы күндөрү Кытай эмес эле Европа жаңы типтеги вирустун ордосуна айланды. Кайыр Жайлообекова, Кубат Кубанычбек уулу, Турган Ниязов, НТС.